Коомдогу болуп жаткан зордук зомбулук маселесинде бийликтеги мырзаларга караганда айымдар көбүрөөк көңүл бөлүп көтөрүп келишет. Мындан улам бийликтеги мырзалардын зордук зомбулук көргөндөрдүн тагдыры кызыктырбайбы деген суроо жаралбай койбойт. Биз азыр бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарынын пикирин сурап көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Жок, бул сиздин айткан сурооңузга кошулбайм. Бийлик өкүлдөрү аткаруу бийлик болобу, бул эл өкүлү, бул мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, ким болбосун буга кайдыгер карабайт, карабаш керек. Менин байкашымча, менин билишимче баарысы эле ушул коомчулук айткандай эле зордук зомбулуктун кыскартуу, канткенде жок кылабыз деген программанын негизинде ой жүгүртүшөт. Ошондой эле бизге дагы ар кандай ар тараптан сунуштар келет, ошонун негизинде кыскартуу боюнча мыйзамдарды карап атабыз. Ушу коомчулукта ушу зордук зомбулук боюнча аялдарга, жаш балдарга карата сиз депутат катары өз көзөмөлүңүзгө алган кайсы окуя болду эле? Резонанс жараткан окуялардан алсак. Эми жеке көзөмөлүмө алган окуя эмес, жалпы эле коомчулукта болуп аткан окуялар боюнча кайдыгер карабай өз пикиримди айтып, эми андай бизде мындай бир эки эле эмес, көп эле баягы случайлар болуп атпайбы? Ошон үчүн бир топ эле жаш балдарга болобу, аялдарга болобу, кандай гана ушундай жагымсыз окуялар болсо, сөзсүз түрдө өз оюбузду айтып келет. Жок, мырзалар деле жакшы эле көңүл буруп атпайбы? Эми андай жаман мисал катары кайсы эле койсун. Кандай ошондой зордук зомбулук болсо бүт эле мырзалар деле көтөрүп атат, мисал катары деле көтөрүп атат. Мына жакында эле Сокулукта болгон окуя боюнча бир топ биздин коллегалар көтөрүп чыкты, мырзалар. Сиз жеке депутат катары өз көзөмөлүңүзгө алган окуялар болгонбу? Ушундай зордук зомбулук сизге кайрылгандар болгонбу? Эми кайрылгандар болгон, биз көзөмөлгө алып мыйзам чегинде жардам бергенбиз. Мисал катары бирөкөн айта кетсеңиз. Эми аны айта албайм. Эми анын кереги жок да, моундай болду, тигиндей болду деп. Резонанс жараткан окуяларды кайсыңыз? Резонанс жараткан окуялар эми жыл сайын эле анда-санда болуп атпайбы? Сөзсүз түрдө биз көзөмөлгө алабыз мыйзам чегинде. Мыйзам чыгаруу милдетибиз бар, мыйзамды көзөмөлдөп турган милдетибиз бар. Негизи ар бир маселени бүгүнкү күнү зордук зомбулук боюнча көп болуп атат, бирок бул нерсени Жогорку Кеңеште деле айтып келе атабыз. Бул интернет булагына деле чыгып атат. Негизги маселе ушуларды алдын алуу да. Алдын алуу керек болот. Эгерде сиз ошо жеке депутат катары коомчулукта резонанс жараткан ушундай зордук зомбулукка кабылган тагдырларды өз көзөмөлүңүзгө алдыңыз беле? Мен эми өз көзөмөлүмө алганда мен эми угуп, өзүмдүн тапшырмаларды гана берип келебиз да. Биз эми өз көзөмөлүбүзгө алыш деген бул биздин милдет эмес, буга кыйын. Депутат катары көзөмөл жүргүзө аласызбы мыйзамдын аткарылышына? Мыйзамдын аткарылышына көзөмөл жүргүзөбүз. Бизде ушундай болуп калды да. Бүгүнкү күнү атайын ушу зордук зомбулуктун үстүнөн иштеген министрликтер бар, укук коргоо органдары бар. Ошолор жумушту ушулар алып барыш керек да. Анан жөн эле бизде окуя болгондон кийин эле ошол жерге ызы чуу салып эле пожарный сууну өчүргөн, өрттү өчүргөндөй эле болуп барып, ошол жерде ызы чуу болуп, талкуу болуп калып атпайбы? Ошондуктан ар бир жарандарды кээде ушунчалык бир мындай буга чейин дагы бир эки үч жолу кайрылган же болбосо жанагы ошо зордук зомбулукту жасаган адам кылмышкер же болбосо психикалык жактан ооруган адамдарды ошол жерден сот залынан кое бере берип, ал экинчи жолу, үчүнчү жолусунда адамдын өмүрүн дагы алган учурлар болуп атпайбы? Ошондуктан буга жалпы мындай ошо органды тейлеген адамдар жакшы жумушту алып барыш керек да. Сиздин баамыңызда кандай? Балким бийлик бутактарында мырзалардай айымдардын дагы орunu көп болсо, балким ушундай окуялар аз болот беле?
бизде бүгүнкү күнү бийлик бутагында иштеп аткан айымдар жетиштүү эле деп айтат элем. Мисалы кайсы кызматтарда айымдар бар? Бардык кызматтарда бар. Жетекчилик кызматта, Ооба, бардыгында бар. Мындайда ал жерде мен көтөргөн мыйзамдуу долбоор ал мал урдоо боюнча да. Бизде Кыргызстанда мал урдоо күчөп кетти. Күчөп кетти дегеним кандай, мындай токтобой атат да. Мисалы мен Жалал Абад областынын Оке районунамын, чек арада жашайбыз да. Малды үйрү менен айдап алып барып Өзбекстанга алып киришет. Канча деген үй бүлөлөр өзүнүн мүлкүнөн, ушу мал мүлкүнөн ажырап атат да. Ошону күчөтүш гана маанилүү болгон. Анан тиги Дастан Бекешев кайра эле ал башка эле нерсени эми аны ал депутат болгондо ошону сунушташ керек болчу да. Мен айткан маңызым сөзүм мындай. Бул биздин салтыбыз болгон. Аны сиз деле жакшы билесиз. Биз ошентип ала качуу деп атап коебуз, бирок ала качуу деген аял затын өзүнүн калоосуна каршы бир күчкө салып, же бир колу бутун байдап ала качуу эмес. Ал болбойт. Мисалы мен өз мезгилинде ала качуу деп ошентип аталчу эле да бизде, бирок ал мындай прямом смысле эмес. Кээде азыр бизде чет өлкөгө көрсөтүп атышпайбы? Ала качуу деген бул жапайылык жок, ал ошентип аталуучу. Түздөн түз жана антип алып качкан бул, конечно, мыйзамдын астында жооп бериш керек. Андайга мен мисалы как депутат катары толугу менен каршымын. Просто жана СМИлерди билесиз, силер СМИсиңер кап болбоңуздар. Кээки жерин ошо кыска сөздү кыскартып бүзүп чыгарып алып туруп да анан заголовкасына жазып коет экенсиздер. Эми сиздер эместир, может башкаладыр заголовкасына жазып коюп, момундай ушинтип айтты депутат деп, жок, андай эмес. Ала качуу бул илгертеден биздин салтыбыз болуп келген. Буганы биз мисалга алсак, коомдо баягы зордук зомбулук көргөн бир канча резонанстуу окуялар болду да. Ошонун ичинен сиз депутат катары кайсынысына көзөмөл кылдыңыз? Бардыгына эле көзөмөл кылдык. Мисал катары бир күн айтсаңыз. Көп. Эми мен сизге мисал катары азыр мен депутат болгон 6-чакырылышта бир жылча депутат болдум, аз депутат болдум. Бардыгына карап турдук. Ушул жерден жогорку кеңештен көтөрүп турдук. Биз кээде көтөрбөсөк дагы, кээде бардыгы 1-2 депутат көтөргөндөн кийин ал маселени уже көтөрүш туура эмес деп кажеттейбиз да. Бирок биз ошо МВДга, башкага толугу менен айтып турдук, караңыздар, бул туура эмес, терс бул көз караш. Конечно, бул эми мындай да адам урдоо деп ал бөлөк. Мен айткан сөзүм дагы бир жолу кайталап айтып коем, биздин салтыбыз илгери болчу. Ушундай салтыбыз болгонду, бул тарыхтан. Анан биз тарыхын билбеген эл кантип биз келечегибиз болсун туура. Мен тарых жөнүндө гана айткам ал күнү. Анан СМИлер мына кап болбоңуздар дагы бир жолу кайталап коет. Бир кыскасын кыскартып алып туруп, заголовкасын башка жазып чыгарышты. Ал туура эмес. Мен толугу менен мисалы аны колдобойм. Адам урдоо сөз түрдө, анан мен ошо Дастан Бекешевге айттым да, ал атайын ошол жерде мындай кылып бир өзүнүн позициясын туура эмес жактан көрсөтүп туруп алды да. Анан мен сурай бербедим, сиз эми шаарда туруп билбейтирсиз. Мисалы келтирейин сизге, мисалы бир үй бүлө, мисалы мен айылда төрөлүп чоңойгон адам катары айтайын. Бир үй бүлө бир сан мал менен бир үй бүлөнү багат. Ошону урдап кетсе алар ачка кылып атпайбы? Маселе ошодо болот. Мен ошол маселени көтөрүп чыгам. Ал мыйзамда болбо, кыз ала качууга, адам ала качууга тиешеси жок. Биз ушу мен көтөргөн мыйзамда болбор именно ошогочу. Анан тиги эки жолу, бир жолу жооп берди. Анан өзү айтып атпайбы? Аял ала качуу деп. Аял ала качуу деген эми мен айттым, илгери бизде салт болгон. Азыр мыйзамды күчөткөн, туурабы? Ал терс көрүнүш, андай болбош керек. Эч качан бир аялды, бир кызды өзүнүн калоосуна каршы бул мыйзам менен жооп берди. Бул ала качуу эмес, эми биз ошентип айтып көргөнүп калганбыз. Бул адам урдоо болуп эсептелет. Жаңы эле мына деген парламенттен угуп калсаңыздар керек. 40 депутат демилгелеген, ошо демилгечөлөрдүн бири болуп мен ошол инициатор болуп кирдим элем. Зордуктоо боюнча жарашууну алып салып атабыз. Күрөө неменин пробацияны алып салып атабыз. Жанакы Асель айымдын окуясын окуңуздар да. Кулак мурдун кескен ошол окуя боюнча эгер бул мыйзам бир нече жыл мурдараак прокуратура тарабынан, укук коргоо органы тарабынан кирсе, бул айым деген мүмкүн жанакындай ушундай өкүнүчтүү нерсе болмок эмес деп мен ойлойм да. Бирок чоң рахмат, мырзаларыбыз, коллегаларым бүт колдоп беришти, суроо да беришкен жок. Азыр баардыгы түшүнүп атат ушундай акыбалга келгендиктен бул мыйзам иштеш керек деп
Сиздин баамыңызда кандай негизи эле ушул бийлик органдарында айымдардын ордудагы мырзалардай болсо балким ошого окшогон маселелер азыраак болмок. Эми гендердик теңчилик боюнча мен экинчи чакырылыш парламент болбой келип атпаймынбы? 70-тен кем эмес айымдарыбыз парламентте болуш керек. Эми 70-тен кем эмес бир жыныстын өкүлү болуш керек деп мыйзамда жазылган. Бирок практика келгенде губернаторлорубуз, акимдерибиз айыл өкмөттө баштагандан бизден айымдарда жок болуш керек деп айтып атышат. Анан жакында эле мен аткаруучу бийликке деген бир чоң кат жөнөттүм да. Ошол катта деген бизде ЗАО, ачык акционердик коомдордун бир да жетекчилигинде бир дайым жок экен. Ошол нерселердин баары өзгөрмөйүнчө, эгер аткаруучу бийликтин өзүндө, администрация президентинин өзүндө айымдардын ордуна мындай ушунчалык көңүл бурбай жатышса, коомдо деле ошондой болот да. Жөнөкөй жарандар бийлик кандай адамдарды таштаса, бийлик кандай жүрсө, аткаруучу бийликтин жетекчилери кандай жүрсө, коомдо деле айымдарга ошондой мамиле болот. Парламенттин мырзаларыбыз айымдарга кандай мамиле кылса, коомчулук деле ошону көрүп, депутаттар деле жасап атпайбы? Тияктагы президент баш болуп, өкмөт башчысы баш болуп, буларга аялдар керек жок болсо, бизге эмнеге аялдарга мындай айымдарга көңүл буруш керекпиз деген, бул мындай күзгү катары коомдогу мамиле ошондой болот. Мен такыранга кошула албайм. Андай эмес. Мырзалар дагы, айымдар дагы эгер андай ушундай баягы көрүнүштөр болсо, зордук, зомбулуктар. Анын бардыгына биздин айымдар дагы, эркектер дагы өзүнүн болгон күч аракетин жумшашат. Жанагы толук Коомчулукта резонанс жараткан ушундай учурларды сиз депутат катары көзөмөлгө алган убактар болгонбу? Болгон. Бардык көзөмөлдөрдү алганбыз. Мисал катары бирөкүн айта аласызбы? Жанагы кыздар алып качып кетип каза болуп калган учурлар болгон. Жанагы милициянын ичинде каза болуп калган кызыбыз болгон. Жана ошондой эле жанагы 13 жашар кызыбыз зордук зомбулук болгондо болгон. Баарына көзөмөлгө алабыз. Айтылат, делет.